Арбаңыздар ардактуу угармандар жана көрөрмандар, баарыңыздарга ысык салам айтам. Окей радиосу менен биргеликте болуп жатканыңызга ыраазычылык билдирем. Бүгүн дагы Сырмаек программасын баштап отурабыз. Сырмаек программасында дүйнөнүн булуң бурчундагы биздин мекендештерибиз менен маектешип келебиз. Анан бүгүн дагы кызыктуу маегим бар, кызыктуу адам менен. Анан сөзсүз түрдө биз менен кошулуп бирге болуңуз, убактыңызды чоң өткөрөлү. Үй бүлөлүк Окей радиосу үй бүлөңүзгө бакыт тилейт. Бүгүн бизде Орусиядагы жеке ишкер KG Недвижимость компаниясынын негиздөөчүсү Самара Нарматова менен биз маектешели деп турабыз. Анда куш келипсиз. Кандайсыз? Келдик. Рахмат. Жакшы. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Биз болсо азыр Самара айым Россиядан чыгып атат, Орусиядан. Анан сөзсүз түрдө аралыкта кичине мындай мүчүлүктөр болсо алын ала кечирим сурайбыз. Колдон келишинче аракет кылабыз сиз менен чогуу кызыктуу маек курганга. Жакшы. Анан эми маегибизди баштасак, негизи эле Орусияга барганыңыз, эми ар ким ар кандай болуп барат экен. Мисалы чет жака кимдир бирөө окуганы барса, кимдир бирөө конокко барат экен, кимдир бирөө иштегени барат экен. Сиз кандай болуп Орусия жергесине барып калдыңыз? Орусия жергесине иштөө максатында келгенмин. Ушул жактан өзүбүздүн жеке турак жайыбыз болсо, ушул жактан деген эмесмин башында. Кыргызстандан үйлүү болсок деп. Көп жылдар бою Кыргызстанда аракет кылып көрдүк. Эч эле болбоду. Анан убакыт өтүп баратат, карасак балдар чоңоюп баратат. Анан коюп барып биз да эл катары иштеп үй алалы деген максатта бул жакка 2011-жылы Свердловская областына, Екатеринбург шаарына келгенбиз. 10 жылдын дегериги болуптур да, барганыңызга. Ооба. Анан ошондо максатыңыз Кыргызстандан үй алып эле, анан кайра кайтып келүү. Ушундай болчу. Ооба, дал ушундай болчу. Бирок ошо 10 жыл өтүп кетиптир. Бул жака үйрөнө калыппыз. Азыркы күндө ушул жакта жашап жатабыз. Жакшы. Ошондо үй бүлөңүз менен чогуу баргансыз, же өзүңүз биринчи? Жок, биринчи жолдошум экөөбүз келгенбиз. Биринчи ошол ар бир жаңы келген адам мени угуп аткан болсо түшүнсө керек. Жаңы келгенде балдарды таштап келгенбиз. Ал кезде 3 балабыз бар болчу. Анан көчөдөн балдарын көтөрүп жүргөн же болбосо балдарын ойнотуп жүргөн орустарды көрсөм, ушунчалык жүрөгүм ооруп үйгө жеткенге чейин көзүмө жаш келген да учурлар болгон да. Мен балдарым неге менден башка, мен бул жакта депчи. Бирок баягы кийинчерээк бир аз убакыт өткөндөн кийин менде бир ушундай бир неме пайда болду да. Мен каерде болсом мен балдарым ошол жерде болуш керек депчи. Анан издене баштайт экенсиң да, кандай кылсам мен балдарым жанында болот. Ошол нерсеге эмнелерди кылышым керек депчи. Анан Кудайга шүгүр 6 жылдан бери 4 жыл балдар жок жашасак, азыр Кудайга шүгүр балдар менен чогум. Ошо балдарды алып келиш үчүн кандай аракеттерди көрдүңүз? Эң эле биринчи бул ошол жакта Екатеринбургда иштеп жүргөнүндө менин доходум балдарды алып келип, обеспечить жашаганга такыр мүмкүнчүлүк жок болчу да. Мен апам менен күндө сүйлөшкөндө, эртең менен же болсо жумуш учурунда убакыт болуп калганда сүйлөшкөндө, апа кандай кылсам балдарды жаныма алып келем, мен түшүнүп атам, апам да кыйналчу балдарды карагандачы. Анан издене баштадым да, ушул кандай доход тапсам, кайсыл жерге жумушта иштесем, балдарды алып келгенге мүмкүнчүлүк болот деп издене баштадым да. Американын компаниясы, Мереке деген компания косметика боюнча иштешет экен. Ошол компанияга кирип калдым. Ошондо анан менин жашоом чындап өзгөрө баштады да. Азыраак иштөөнү, анан көбүрөөк убакыт, көбүрөөк акча табууну. Эми баардык эле акчага келип тыкталат эмеспи? Көбүрөөк акча табууну, анан көбүрөөк убактымды бөлүүнү, убакытты туура пайдаланууну үйрөнө баштадым да. Ошодон кийин анан балдарды ошо уже жакшы доход таба баштагандан кийин анан балдарды алып келип чогуу жашап жакшы болду да, мага аябай ыңгайлуу болуп калды. Азыр айтып атсам сиздерге оңой болсо керек, бирок ошол учурда мен үчүн өтө кыйын күндөрдү өткөргөнмүн да. Түшүнбөстүктөр, көп адам менен иштешүү кыйын болгон. Бир коллективде баягы баары бир кыргызсың да. Мындай четтетүүлөр болгон, бирок ошол убакыттар өттү, Кудайга шүгүр. Анан эми бүгүнкү күндө мына өзүңүз
биз өзүбүзгө болуп атканда көпчүлүк эле мисалы керек болсо азыр Россияда ушул биздин маекти Россияда иштеп аткандар же болбосо бала чакасы иштеп аткандар көрүп атат да. Анан аларга дагы чынында эле бул дагы бир мындай шыкак дем болсун деп атам да. Бир түрткү болсун оюн өзгөрткөнгө. Биз мындай кылбайлыбы? Сиз башынан айтып берсеңиз, мисалы азыркы учурда ошол чоң бир компаниянын негиздөөчүсү болуп эмгектенип атасыз. Анан буга чейин кандай жолду басып өттүңүз? Ошол Орусияда иштеп жүргөндө. Орусияда жаңы келгенде эле биринчи жаңы келгенде уборкага жумушка кирдим. Пол жууп 2 ай иштедим. 2 ай иштегенде ошондо айлыгым 13.000 рубль болчу да. Анан 2 ай иштегенде мен уже түшүндүм, бул жерге мен ушул акчаны Кыргызстанда деле тапсам болчу экен. Бул жака келип эми ушул акчага иштесем, бул акчам эмнеге жетмек эле деген ушундай бир ойлор болду да. Анан мен кассир болуп иштешим керек экен, мен өзүмдү көтөрүшүм керек, мен өзүм аракет кылбасам мага ким жардам бермек эле деген ойдо өзүм издене баштадым. Кантип кандай кылыш керек, кассаны кайсыл сөзүңүзгө аралжы. Ошол пол жугуч болуп канча жыл иштедиңиз? Канча ай же болсо? 3 ай иштедим. 2 ай толук ошол чоң магазин болчу, сетовый магазин болчу. Ошол жерде иштеп атып эле кассаны өздөштүрүп, үйрөнүп, карап, адамдар кандай мамиле кылат, баардыгын көрүп, байкап жүрдүм да. 3 айдан кийин, толук 3 айдан кийин чыгып, өзүмдүн паспортум кыргызстандыкы болгон үчүн башка жерлерге кассирге мен алганга эч ким макулдугун берген жок да. Сеники баардык жерге барсам эле сенин паспортуң Кыргызстан экен, биз сени кассирге жумушка ала албайбыз депчи. Андан кийин демек азыр эң биринчи очередь ушул паспорт маселесин чечишим керек экен деген бир ойлор келип, анан документке чуркай баштадым. Андан кийин кассир болуп да жумушка кирдим. Кассир болуп бир 4-5 ай иштедим. Андан кийин мени ошол эле иштеп аткан жумушуман товаровед кылып көтөрдү. Иштин өзүн жакшы билиптирсиз анда. Товаровед болуп, ошол товарларды принимать этип, заказ кылып, ошентип толук 6 жыл иштептирмин. 6 жыл ичинде жана айтып кеткендей сизге башында компанияда иштедим деп атпаймынбы? Ушул жумушум мага такыр жолтоо болбоду, 2 жумушту бирдей алып барууга. Өзүмдүн доставкам дагы ошол магазинге келчү. Жана косметиканы доставка кылганда да директорлор эч кандай менин жумушума каршы эмес болчу. Эмне жумуш кылып атам, мен артыман түшүп алып, бул мындай кылдың, андай кылдың деп эч менден претензия жок болчу. Аябай. Ошо менен 6 жыл эмгектендим. 6 жылдан кийин булар магазинди сатмак болуп калды. Мен иштеген магазинде. Сатабыз, бул жерде кала бер кааласаң, же болбосо башка жумуш таап чыгып кет деп айтышты. Бирок баягы үйрөнүп калган жериңен чыгыш өтө кыйын экен да. Мен чыга албайм деп анан жаңы алган магазиндин башчылары менен дагы келишим түзүп, кайра дагы жумушумду уланта баштадым. Бирок тилекке каршы улантканда мен аларга жакпай калдым. Эми баарына эле жага бербейсиң да. Мен аларга жакпай калдым. Эмне үчүн жакпай калдыңыз? Сиздин оюңуз боюнча? Менин оюм боюнча баягы мен өзүмдүн жумушумду аткарып, андан тышкары башка дагы иштер менен алек болгондугум аларга жаккан жок. Айтып кетпедим беле? Жана өзүмдүн жумушум боюнча алек болгонум аларга жаккан жок. Менин өзүм немемде баягы ар бир адам эле мен ушул жерден айлык алып атам, мен ушул бир кандайдыр бир жоопкерчиликтүү жумушту аткарышым керек деген ичибизде сезим болот да, биз эми айлыкка иштеген адам билет да. Бирок ошол жумушту мен так аткарып аткандан кийин булар мага эмнеге мындай мамиле жасап атат деп мен өзүм дагы түшүнгөн жоксуз. Эгер мен алар менен келишип жакшы иштеп калганымда, балким ушул компания жаралбай да калышы мүмкүн. Келише албай. Ушул жерден түрткү болгон турбайбы анда сизге? Ушул жерден мындай тирөөч дегенде алар менен деле балким тил табышат болушум керек эле. Анан бир күн өзүм жакын досум, классташым келип калды.
Мага бир жумуш керек эле, убактылуу жумуш, акчадан кыйналып атам деди. Мен ошол учурда аябай жумушум көп болуп, бир аз чарчап турган учурум эле. Анан кел менин ордума иштей тур, анда 4 күн мен бир аз эс алып алайын десем, макул болду. Ошо менен 4 күндөн кийин келсем, мына көчө, ушул эшик, жакшы барыңыз, сиз менен жакшыбы жаманбы иштештик деп мени жакшылап узатып коюшту. Мен үчүн өтө оор күн болду. Ошол жумуштан чыккандан кийин досума таарындым. Себеби баягы жерге үйлөнүп калган экенмин, жүрөгүм ооруду. Бир неделя үйдө эч жака чыкпай, эч ким менен сүйлөшпөй. Досума таарындым дедиңизби? Досум мага берип турган да 4 күн иштеп тур менин ордума, мен бир аз башка иштеримди бүтүрүп алайын деп. Анан мен акыркы суроо бердим да чыгып кетип атканда, эмне үчүн сен мени жумуштан кетирип атасың депчи. Десем, сенин досуң аябай жакшы иштейт экен, эртеден кечке отурбай иштейт экен, сенин отурган убактарың көп деп айтты да. Анан чыккандан кийин бир неделянын ичинде аябай кыйын болду мага. Стресс. Ошол учурдун өзү эле кыйын болчу. Анан мен эми иштесем бирөөнүн колуна барып иштебейм дегендей бир ушундай болду да. Мен бирөөнүн колуна барып иштебейм. Чечим чыгардыңыз. Өзүм деле башымды иштетип, башка немеден башка эле жумуш кылам деп ушундай болуп калды. Анан баягы компанияда иштеген үчүн менде контакттар бар болчу, тааныштар дегендей. Анан отуруп алып, баардыгына тизмектеп чалып, сен кандай жумушуң бар? Мен бүтүрүп берейин, менин убактым бар экенин. Өзүң көңүлүңөн чыгарып бересиң. Пособие кылып бериш керекпи? Жүр, мен сени пособие кылып тапшырып берем. Кандай документ тапшырып бериш керек? Жүр, мен сени тапшырып берем деп ушундай болуп башталды да. Бирок буга чейин эле параллельно бирөө жарым кайрылса жардам берип келчүмүн. Кандай жумуш болбосун, документ жагынанбы, кандай жагынан болсо да. Анан аныкын бүтүрүп берем, анан дагы бирөөсү чалкалат, аныкын бүтүрүп берем. Ошентип атып, анан ушул компанияны ачуу идеясы келип, мен эми бир жерде турактуу отурушум керек. Екатеринбург шаарында, Чепишева көчөсүндө, анан ушул ачып бардыгын. Өзүм 4 балам бар бүгүнкү күндө. 4 балам болгондугуна байланыштуу Россиянын жаранымын. ИП ачкым келбеди. Бир орус бала болчу, ошол магазиндин ээси. Бири-бирибизди мына бүгүнкү күнгө чейин жакшы сыйлап, аябай жакшы мамиледебиз. Ошол бала менен келишип, ошол баланын ИПси менен анан ушул бардыгы закон түрүндө Россия жергесинде ачылып, кыргыз мекендештерибизге кызмат көрсөтүп баштадык. Жакшы. Эми мисалы кандай десем, ошол бул компаниянын ачаардын астында өзүңүз айтып атпайсызбы? Элдерге мен жардам бердим, анан кийин жүрөгүңөн чыккан акчаны бер дедим деп. Бул сиз мурун эле ушундай белеңизчи, кыйынчылыктан кийин ушундай мындай бир акыбалда болдуңузбу? Ушундай бир адатка ээ болдуңузбу? Мурун эле ушундай белеңизчи? Жок, негизи мурда өздөрү кайрылчу, мага мындай документ керек болчу, сен жасап бере аласыңбы депчи. Адамдар ушунчалык сабырдуу болчу. Мен мурдагы күндөрдү эстесем, мен жумушум бар да, мен мынал күнү гана бошмун десең, ошол адам сени ошол күнгө чейин күтчү да. Ошол жумушун. Бирок ошого мен ага чейин жөн эле бүтүрүп берип койчумун да. Акча бер дебей элечи. Кийин ушундай ситуация болгондон кийин өзүңдүн көңүлүңөн чыгарып бер дегенин себеби мен ошол учурда жумушум жок болуп калган учур болду. Анан ушул офисти ачканда дагы мен ушул недвижимостьтан бир жакшы ийгиликтерди багындырам дегендей бир коркуу неме болгон да баарыбирчи. Кандай болот, эл мага ишенип кайрылабы? Анан мен ол офисти ачканымда деле ол офисте кечке бекер отурчу эмесмин да. Жана эле айткандай, косметикаларымды апарып, ошол жерге витрина жасап, ал жерди жашына кылып порядкка келтирип, ушундай бош убактым болгон эмес ал жерде дагычы. Анан бирок жок, жакшы, баардыгы кайра кайрылышып биздин компанияга. Ушундай адамдар бар экен, кээ бир адамдар ушул кыргыздардын компаниясына эле баралы, бир аз акчабыз ушул жака кетсин деп кайрылгандар болду.
Екатеринбургда мен тааныбаган, мен билбеген, мен укпаган адамдар мени колдогонун көрдүм да. Ушундай колдоо көрсөтүп, менин таламымды талашып, мени реклама кылышып, мен алардан суранып, же мени реклама кылып койчу дебей эле өздөрү эле колдоо көрсөткөн инсандар аябай көп болду. Кыргызда жаман айтпай жакшы жок деп коет экен. Эми ошол эле учурда колдогон адамдарга жолуктурсуз. Анан тескерисинче ушу сизди алдаган адамдарга да жолуктуңузбу биздин жарандардан? Биздин жарандардан жок, алдагандар, эми алдаганда кандай деп, жок, мынтип алдап андай адамдарга жолукпадым. Баардыгы эле ошо кандай болсо ошондой боюнча эле. Жакшы. Азыр ошондо Екатеринбургда эле бул компания барбы же башка жактан да ачып аракет кылып атасыздарбы? Азыр биз ноябрда, былтыр ноябрда Москва шаарында ачылганбыз. Аябай жакшы, ийгиликтүү иш алып барып атабыз. Бул жакта дагы Москвада дагы? Москвада дагы азыркы бүгүнкү күндө мен Москва шаарындамын. Жакын күндөрдө Кудай буйрса, бир 10 күндүн ичинде Питер шаарында дагы ачабыз, Санкт-Петербург шаарында дагы. Ошондо биздин 3-чү филиалыбыз ачылат, Кудай буйрса. Жакшы, негизи Орусияда ушул эми ушундай компаниялар ачкан, филиалдарды ачкан жеңил бекен же оорураакпы? Негизи кандай көрүнүштөргө туш болосуз? Мисалы биз өзүбүз азиат болгондуктан бул нерселерди кылуу кыйыныраак турабы дейм да, славяндарга караганда. Ооба, кыйыныраак турат. Эме Екатеринбург шаарында ачканда эч кандай мындай кыйынчылыктар болгон эмес да. Москва шаарында ачканда ооба кыйынчылыктар. Бул жактын адамдары башкача экен. Ошо баардыгыбыз эле кыргызбыз, баардыгыбыз эле мусулманбыз. Ошол эле учурда бул жактын адамдарына көнүш, бул жактын адамдары менен иштеп башташ кыйынчылыктар болду да. Себеби бул жакта көбүрөөк акча тапкандыктанбы, же адамдардын мүнөзү бир аз өзгөргөн десем жаңылышпайм. Биринчи келгендерде анча байкабаган эмесмин, бирок ошол кече эле баардыгына выходной бердим жумушта. Эс алгыла, мен келгенден бери иштеп атасыңар деп. Анан адамдардын ушундай, ушул жакта Москвада кала албашымды көзүм жетти да. Москвада кала албашыма, Москвада калсаң бир ичиңе бир ошол адамдардын эмеси, кандай десем экен, бул жакта калсаң бир роботко айлана тургандай сезилди да магачы, мындай постоянно бирдеме кысып тургандай. Өзүңдү Екатеринбургда мисалы баардыгы спокойный да. Жумушуңа барасың, келесиң, баардыгы жакшы. Анан баягы кечке консультация бергенден кийин сүйүнүп кетесиң да. Мисалы адамдар сенин кандайдыр бир көңүлүңдү көтөрөт да, ушундай. Бул жакта консультация берип кечинде эми баягы салыштырат экенсиң да. Кечинде бир кандайдыр бир ушундай жумуштан чыккандан кийин оор жүк менен адамдар эмнеге мындай өзгөрүп калган, адамдар эмнеге депчи. Баягы келип консультация алып кеткенде мен деген мындаймын да, мен деген мындаймын дегенде мен биз Кудайды такыр эле унутуп калганбызбы? Кудай деген насип кылса, буйрса, анан баардык нерсебизге ошол кандай деп сизге түшүндүрсөм экен, эми баардык жакшы нерселерге бир Кудай гана себепчи боло алат деп билем да, өзүмдүн жеке немемде. Бул жеке оюм. Анан мен мындаймын, мен кыйынмын, мен колумдан баардык келет, баардыгын мен чечем дегенде мен аябай ушундай чыкканда ойлонуп, ошолорду кайра кайталап анан бирок эми алар менен да иштеш сизге жакшы мүмкүнчүлүк болуп аткан турбайбы? Андай адамдардын да тилин табыш. Андай адамдардын да тилин табыш, ооба. Ондай ошол адамдардын тилин табышып, ошол адамдар менен иштешебиз. Кудай буйрса. Жакшы. Ооба, анан жок калып атам да бул жактачы, баягы баардык күчүмдү ушундай. Мен ушунчалык күчтүү элем, балким чарчап калдымбы деп да өзүм суроо берипчи. Ушул компания ачылганда 1 жыл бою дем албай иштептирмин да. Суббота бир важный пата болуп, же болбосо бир жак болуп калбаса эле, дем албай иштегенмин, мындай чарчабай, позитивдүү, сүйүнүп, ушундай бир
жакшы сезимдер менен элдер не десе деле мен ушул ишти аткарам, ушуну жакшы кылам, будан да жакшы кылам деп эле аракет кылчумун да. А бул жака келгенден бери мындай чарчап, анан адамдар менен сүйлөшкөндөн кийин бир кандайдыр бир энергияны алып койгондой ушундай сезимдер болот да. Азыр сиз менен биз Орусиядан, Москвадан байланышып атабызбы же Екатеринбургдасызбы азыр? Москвадан. Азыр Москвадасыз. Бирок жүзүңүздөн көрүнбөйт чарчаганыңыз. Жакшы. Эми сиздин мына басып өткөн жолуңузда бирөөлөрдүн астында иштептирсиз, анан азыр эми жумуш берип иштеп атасыз да. Ооба. Эми сиз ошол жумушчуларга кандай мамиле кылыш керек экенин түшүндүңүз. Мисалы өзүңүзгө жон териңиз менен сездиңиз да. Эми сиз кандай мамиле кылыш керек экен жумушчуларга? Жумушчулардын мисалы эң жакшы алдыңкы иштеп аткандарды жардам бербейм. Себеби алар өздөрү алып баралат. Мен эң аркада эң баягы жакшы түшүнө албай ушул немени, эми бул деле оңой неме эмес да, жумуш эмес. Ошол адамды колдоп, ошол адамды алдыга жылдырганга аракет кылам. Көбүрөөк ошолорго көңүл бөлөм. Анан жакшы иштеген ишчилер, алар өздөрүнүн ишин жакшы аткарышат, так өздөрү билет. Ошондой. Бирок ишчилерим көрүп турса керек, эч кимге ашыкча сүйлөбөгөнгө, аларды угууга аракет кылам ар дайым. Жакшы. Негизи эле ушул Орусиядагы ушул жумуш сурап келгендердин бүгүнкү күндө акыбалы кандай? Мисалы, мурункудан жакшыраакпы азыр? Же тескерисинче төмөндөп кеттиби? Пандемиядан кийин кандай өзгөрүштөр болду? Пандемиядан кийин баягы мисалы ар бир адам бир жумушту үйрөнөм деп аракет кылбаган адам биздин жумушка иштей албайт да. Себеби мен өзүмдүн эле ошол немемди айтып кетсем, мисалы уборкада айтпадымбы жана алдыда, уборкада иштедим депчи. Ошол уборканы такыр үйрөнө албапмын да. Демек мага ал жумуш керек эмес болгон да. Анан бул жумушка деле келгендер көп, анан ошону иштеп кете албагандар көп да. Себеби буга жүрөгүн салбайт да жумушка. Бул жумуш меники, мен ушуну изденишим керек, ошондой нерсе болбогон үчүн ал адам ошол бул жумушта иштеп кетиши өтө кыйын. Себеби кандай десем, мен көптөгөн жаштарды иштетким келет, көптөгөн жаштарга жакшы нерсени көрсөткүм келет, үйрөткүм келет. Себеби мен өзүм айтпадымбы 6 жыл иштедим деп алдыда. Бул жумуш мисалы бирөөгө көз карандыда бүгүн сен анын колунда иштейсиң, эртең сени кайсыл учурда болсо кетирип жибериши мүмкүн да. Ошон үчүн өзүбүз ушул нерсеге, ушул немелерге аракет кылышыбыз керек. Аракет кылып, жакшы жумушта иштөөгө өзүбүз изденишибиз керек. Мен ушул жаштарга эмне үчүн үйрөнгүсү келбей, убактылуу жана жумуштарга байланып иштеген жаштарга мен кете туруп изденишпейт, көтөрүлүшпөйт. Ошол бир жумушта иштесе, ошо стабильный ушул жерде эле иштей берейин деген ушундай неме менен иштешет да. Бул жумуш сиздикиби? Же дагы изденесизби? Дагы изденем. Сиздин өзүңүздүн көксөгөн мындай хоббиңиз, жумушка айланткыңыз келген нерсе эмне? Жумушка айланткым келген нерсе бул мен өзүм айтып кеткендей компания, айтпадым, косметический компанияда иштедим депчи. Мен ушул компанияны кантип өнүктүрөм, ага менин дараматым жетпешин дагы билем. Аял киши үчүн бир күндө 4 эле саат иштесе деп кыялданам да. Ар бир аял киши 4 саат, бул 4 саат иштесе, калган убактысын балдарына, үй бүлөсүнө, өзүнө да убакыт бөлүш керек да. Жакшы. Аябай жакшы айттыңыз. Сизде буга чейин ошондой болдубу? Канча убакыт балдарыңызга, өзүңүзгө, жолдошуңузга көңүл бере алдыңыз? Өзүмө, жолдошума, үй бүлөмө аябай аз көңүл бөлдүм. Эртең менен садикке апарам, мектепке апарам, кечинде келем, тамагын жасайм. Бирок өзүм айтып кеткендей 6 жыл бою иштедим деп атпаймынбы? Жанагы магазинде эртең менен саат 8ден кечки саат 10го чейин иштечүмүн. Кечке мал келем,
тамак жасайбыз, антип жаткычан саат 12 болот. Биз ошого уже үйрөнүп калдык да. Анан баягы азыр 14 саат, кой туруңуз, тактап 14 коеюн. 14 саат иштеп атасыз күнүнө. 14 саат күнүнө. Мм. Андан кийин бул жумушка өткөндө саат 7-8 эң кеч дегенде 8де уже үйгө барам да. Ошондо дагы жолдошум, сен эртерээк келсең болбойбу? Эртерээк жумушуңдан чыксаң болбойбу дейт да. Анан айтам да, мен мурда ушундай иштегенде деле макул элең, эми азыр дагы жеңил болсо дагы немесиң депчи. Бирок Кудай буйрса ушул жылы сентябрда окуу ачылгандан баштап балдарымдын класстан класска көчкөнүнө дагы чындыгында убакыттар аябай бат өтүп кетип, кээде жатып алып аябай өкүнүп кетем да. Балдарым өздөрү барат, тренировкага барышат, келишет. Мына кичинекей балам мына августта 4кө чыгат. Ушул балама жок дегенде өзүм апарып алып келейин. Ушул башка дагы немелерге апарам. Быйыл сентябрдан баштап бир күндө 4 саат эле иштейм деп өзүм план кылып атам. Эми аны убакыт көрсөтөт. Бирок аракет кылсак баары жакшы болот. Анда сиз мындай кичине өкүнүп турсуз да, ошол балдарыңыз менен өткөрбөй калган убакыттар үчүн кичине жүрөгүңүздө беймасыздык бар экен да. Ооба, жүрөгүмдө чындыгында бар. Себеби балдарым ошол кызыккан нерселерин бир убактарда ташташты. Чоң балам бассейнге барчу, 2 жыл барды, 2 жылдан кийин апа мен ушуну таштайм, башка жака өтөм деп башка тренировкага өттү чоң балам. Кичинекей балам бир жерде тренировкага барат, ал жерден башка жака өзгөртүрүп бериң деп жүрүп 1 жыл өтүп кетти да. Чындыгында өкүнөм, баягы элдин ишин алып барыш өтө кыйын. Анан мага мени бул жактан бул жака которууң десе, ошол нерсени дагы баламдын каалоосун дагы аткара албай калган учурларыма өкүнөм. Жакшы. Эми ар бирибиз билебиз, мисалы биз убакытты туура колдонуу, максатты туура коюу, булардын баары айтылып келатат. Эми сизден сурагым келип атат. Негизи убакытты сиз кандай кылып колдоносуз? Убакытты кандай кылып үнөмдөйсүз? Убакытты көп эле үнөмдөгөнгө аракет кылам. Мисалы, ушул убакта ушул нерсе, кээ бир учурда 1 ай бою бир өзүмдүн жеке ишиме да убактым болбой калат. Үнөмдөш бул менин жумушумда такыр мүмкүн эмес экен да. Себеби күндө ошол баягы бизге кайрылган кардарлардын саны күндөн күнгө көбөйгөндүккө байланыштуу такыр үнөмдөгөнгө мүмкүн эмес. Ушу эртең менен барасың, бунун ишин бүтүрүшүң керек, анан тигинин ишин бүтүрүшүң керек, ошентип атып өзүмдүн ишим 1 ай аркага калып калган учурлар болот да. Балким кардарлар билбеши мүмкүн, мен ушу бир жумушту кылам десем, ошол өзүмдүн пландаган жумушумду калтырам да, ошолордун ишин аткарганга аргасыз аткарам керек да. Ошондо кардарлар көбөйгөндө ушул Азиядан баргандар көбөйүп атабы же славян улутунан дагы кайрылгандар болуп атабы? Жок, бизде көбүнчө эле ушул биздин өзүбүздүн мусулман мекендештерибиз кайрылгандардын саны көбөйүп атат. Себеби адамдар карап, баардыгын салыштырып, азыр квартплатка деле берет экенбиз, ошол акчаны өзүбүздүн үйүбүзгө берсек деген ушундай баардыгын эле ошо түшүнүк болуп калды. Квартира снимать этиш да оңой эмес, аны кайра тапшырып бериш да оңой эмес, көз каранды болосуң. Ошон үчүн баардыгы азыр ошо өздөрү алып, өздөрү көп кардарларыбыз ошо өздөрү ошентип келишет да, биз чарчадык, снимать эткенден депчи. Мисалы, бир бөлмөлүү батир Орусияда канча турат? Бул шаарларга бөлүнөт, областтарга бөлүнөт. Азыр Москва жөнүндө айтсам, Москвада бир бөлмөлүү батирдин баасы бүгүнкү күндө 6 миллиондон жогору. 6 миллиондон жогору. Сиздер кандай алып бересиздер, анан канча жылга бөлүнөт, кандай мындай жеңилдиктер бар? Негизи 20 жылга бөлүнөт. Ипотекага алып беребиз. Бирок кардар ошо 20 жыл алгандан кийин бат-баттан төлөп 5 жылда жапса, ошол 5 жыл пайдаланган акчасына гана процент төлөйт да. Эгерде кардарыбыз 6 миллионго турак жай алып, ошону айма-ай төлөп, ашыкча пул төлөбөй, айма-ай төлөп, 20 жылга чозо турган болсо, 6 миллиону 12 миллион болуп калат да. Экеси болуп калат. Ал жөнүндө да биз кардарларга баса белгилеп айтабыз. Сизге алгандан кийин Жок, жакшы эле. Убакыт жакшы. Жакшы.
Анан бүгүнкү күндө эми алгандардан көпчүлүгү ошол кыргызстандыктар деп атпайсызбы? Ошол Орусиядан мисалы гражданство алгандар гана ала алат да бул үйлөрдү, туурабы? Жок, Кыргызстандын жарандыгы менен дагы ипотекага турак жай ала алышат. Бул жай кандай болуп калат? Кыргызстандын жарандары бул жака келип расмий түрдө жумушта иштесе, ошол адамдарга толук ипотека алганга мүмкүнчүлүгү бар. Мүмкүнчүлүк бар, Эгерде тоскоолдук жок. тоскоолдук жок, баардыгы кайра дагы жакшы процесс, тез бат болот. Болгону расмий түрдө жумушу болуш керек. Жакшы. Жакшы. Анан биз дагы ошол дайыр жолу айта кетейин, бизди көрүп жаткан жана угуп жаткан угармандарыбызга Орусиядагы мекендешибиз KG недвижимость компаниясынын негиздөөчүсү Самара Нарматова менен биз маектешип атабыз. Анан сиз дагы ой пикириңиз болсо биз менен чогуу баарлашсаңыз болот. Келиңиз, Окей радиосу менен чогуу болуңуз жана ошондой эле бизди интернет блогтарынан дагы таба аласыздар. Радио Окей деп жаза турган болсоңуз Facebook, Одноклассник жана YouTube каналдарыбызга кошулуңуз. Радио Окей аталышындагы биздин тиркемени жүктөп алыңыз, сиз үчүн ыңгайлуу Окей радиосу сиздин чөнтөк телефонуңузда. Урматтуу угарманым, жана ок радио чекит KG сайтыбызга, ок радио чекит KG биздин Instagram баракчабызга катталыңыз. Мына бүгүнкү күндө баардык эшиктер ачык, сиз үчүн баардыгы ыңгайлуу жана сонун мүмкүнчүлүк. Жакшы, үй бүлөлүк Окей радиосун угуп жатасыз жана көрүп жатасыз. Баарыңыздарга салам айтуу менен биз уланталы. Анан максат тууралуу сурагым келип турат. Негизи эле адам максатын мындай туура койбосо, жоксо ошол максатына жетүүгө ишеними болбосо, анда ал максатка жетпейт экенбиз да. Анан сиздин алдыга койгон максаттарыңыз, деги эле максатты кандай кылып коесуз? Максатты ар дайым өзүмө жазып алам. Менин өзүмдүн көптөн бери ушул окуучулук мезгил бүткөндөн беринки өзүмдүн максаттарымды жазып алам. Анан ошол муну кечиресиз. Муну кимден үйрөндүңүз жазып алганда? Кайдан билдиңиз? Кайдан билбей эле, мен ушу кичинемден бери эле ушу блокнотко аябай жакынмын. Бирдемелерди жазганы, ушул биринчи убактарда, ушу биринчи балам дүйнөгө келгенде, ошонун кыймыл аракеттерин, мени кантип бактылуу бир күндөр өтүп аткандарын жазган учурларым болгондо, бүгүн толук 3 ай болдук, 7 ай болдук деп ушундайчы. Кийин ал балам төрөлгөндөн кийин 1,5 жыл өтпөй эле дүйнөгө эгиз балдарды алып келдим. Адан кийин чындыгында мүмкүн эмес болуп калды ал нерселерди жазуу. Эгиз балдардан кийинби? Эгиз балдардан кийин кыйын болуп калды. Анан эгиз балдар кыз, эркек? Бир уул, бир кыз. Жакшы. Анан ошол жазып эле коюш эмес да. Жазып эле койсоң бул эч нерсени өзгөртпөйт. Жазып эле койгон бул эч нерсени жетишпейт. Ошол жазып койсоң ошол нерсени үстүнөн иштөөгө сенде мүмкүнчүлүк болот да. Ошолду аласың дагы, мынандай бир ушундай пландар болгон. Мен планга ашпай калган нерселерим деле көп. Мисалы, план кылып ошол нерсени ишке ашыра албай калган учурлар деле көп, бирок ал менен токтоп калбаш керек да. Демек ал нерсе сеники эмес. Жашоодогу мындай сизди кубанткан нерсе, сизге кубаныч тартуулаган нерсе эмне? Кубаныч тартуулаган нерсе ушул өткөрүп аткан ар бир күнүбүз. Ар бир күнүбүз шүгүр кылганды үйрөнүш керек. Ошол мен ар бир өткөрүп аткан күндөрүмө кубанычтамын. Жакшы. Сизди өкүнткөн нерсе? Мени өкүнткөн нерсе өзүбүздүн элибизде, өзүбүздүн жерибизде жашабагандыгыбыз. Бул нерсени өзгөрткүңүз келеби? Келет, албетте келет. Канча убакыт кетет айта албайм, бирок сөзсүз Кудай кааласа өзгөртөбүз. Кыргызстанга келип жашагыңыз келет? Келет. Балдар биякта болушун каалайсыз? Каалайм. Орусияда балдарды тарбиялоодо кыйынчылыктар бар бекен, салыштырмалуу Кыргызстан менен?
Кандай кыйынчылыктар? Кыргызстан менен мектептен балам быйыл 5-класска көчтү. Баламдын мүнөздөрү өзгөрдү. Бир күн келип, апа бизде ушундай сабак кирди. Көрсөм менин да жеке жашоого деген жеке менин мүмкүнчүлүктөрүм бар экен. Мен бардык нерсеге толук мага кайсыл үй калат дегендейчи. Эмнени кааласам ошону кылам. Мен кайсы үйдү мага өткөрүп бересиң же болбосо кайсыл жер мага калат дегендей ушундай суроолорду бергенде мен не деп жооп беришимди билбедим да. Биз эми чоңойгонбуз. Үй жөнүндө деле ойлобоппуз. Кичинекей эле үйдө жакшынакай болуп эле, турайып эле. Мен 5-класста окуганда мен үй жөнүндө мен каерге жашайм, мен 18-ге чыкканда бөлүнөм дегендей бир ушундай сөз немеси өзгөрөт экен да, бул жакта кыргыздар аябай өзгөрөт экен. Ошон үчүн азыр балдарым Кыргызстанда, Кудай буйрса, 3 ай каникулда. Ал жакта балдар менен салыштырмалуу өзүмдүн атам айтмакчы, балдарың аябай үйгө бирөө келсе кел дегенди билбейт экен. Келип атабы, кетип атабы, тарбиялап коюпсуң деп бир аз мага капачылыктарын айтты. Ошон үчүн Кыргызстанда тарбиялагым келет. Мисалы ошол Орусияда болуп туруп эле ушул кыргыздын каада салты менен балдарды тарбиялап чоңойтса болот белесизби, оюңуз боюнча? Негизи болот. Эми классында 30 бала да, ошолордун ичинен бир эле менин балам. Эми досу, мисалы көп нерсе ошол нерседен айырмаланат да. Бала деген мектепте аларды угат, алар менен деген барлашып, сүйлөшүп, ошолордун баары бир ошолордун немесин үйгө келгенде кайталагандай болот да, менин өзүмдүн жеке оюмда. Сөзсүз түрдө отуруп Куран жатташ керек, мындай кылыш керек, мен сендей маалымда мындай кылчу элем дегендей ушундай сөздөрдү айтабыз, сөзсүз түрдө тарбия жагынан. Бирок баары бир баланын өзүмчүл болгондугу байкала баштайт экен да, бала чоңойгон сайынчы. Мен быйыл эле ушул нерсени байкай баштадым, бул чындык. Буга чейин балдарым өзүм ойлогондой эле эч кандай андай байкалчу эмес мен үчүн. Быйыл балам 5-классты бүттү, ошол учурда ушундай бир байкалуулар болду да. Сиз айтып атсаңыз мен да эстеп атпайм. Менин досумдун эле баласы орусча сүйлөйт. Анан ата-энеси да орусча сүйлөй берип, азыр кыргызчаны түшүнбөйт да. Менин балдарым эле ошол эле учурда, мисалы көргөнү азыркы эми кыргызчада мультасмалар бизде аябай көп эмес да. Бизде орусча көбүрөөк. Анан балдардын тили чыкканда дагы азыркы учурда көбүрөөк орусчаны көбүрөөк билип атышат да. Бирок үйдөн кыргызча сүйлөш керек деген нерсени мен бир жүрөгүмө бекемирээк түйүп алгам да. Анан азыр көрүп аткан, угуп аткан угармандарга деле айтат элем. Чынында эле эгерде сиз кыргызча үйдөн сүйлөшүп, кыргызча каада салт менен тарбиялай турган болсоңуз, балаңыз анткени айтып атпайбы, балдарды башында кандай нукка бурсаң дейт, ал карыганда да ал буктан бурулуп кетпейт экен да. Биздин бала кездеги алган тарбиябыз, таалимибиз бүт бардыгы эсибизде кала берет экен. Жакшы, эми ушу балдарга болгон балдар темасынан алыстабай эле уланта берсем, негизи балдарды көп учурда мисалы атасы тарбиялайт, апасы тарбиялайт деп, анан өзүңүз айтып атасыз, менде убакыт азыраак болуп калды, балдар менен убакыт өткөргүм келетчи. Анан сиз деле мындай бир өкүнүч болобу, интернет көбүрөөк тарбиялап койду окшойт балдарымды, ошого убакытты көбүрөөк өткөрүп атабы деген көйгөй барбы? Негизи ооба, ошондой көйгөй бар. Себеби азыр атасы жумушта, мен жумушта, мектептен келгенден кийин сабагын жасап бүткөндөн кийин эми контроль кылып турабыз, сабагыңды жасадыңбы, эмне кылдың депчи. Анан балдарым ошол интернетке көбүрөөк кирбеш үчүн ошол мен мына нерсеге катышам дегенине мен каршы эмесмин да. Себеби мектептен келишет, тамактанышат, сразу тренировкага барышат, ал жактан келет, анан уже биз уже жумуштан келип калабыз ошол учурга. Кичинекей балам, экинчи балам эгиздеримдин бирөөсү 2 жерге барат, бир жерден чыгып бир жерге барат, анан ошентип келет, кээ бир учурда кечки саат 10до келет. Үйгө келгенден кийин мен тамак жасап, аны кылып, муну кылып, кээде жол чыгып тосуп ала албай калабыз да. Өзү келип калат. Ошол көбүрөөк сыртта болсо деп неме кылабыз, аракет кылабыз.
ошо бир жерлерге барып бирдемелерди үйрөнгөнгө аракет кылсын депчи, үйдө көбүрөөк кармабаганга аракет кылабыз. Жакшы. Бирок интернетти азыр эми айланан иши болуп атат. Ооба. Эми бүгүнкү күндө биздин эле эмес бүт дүйнө жүзүндөгү ата энелердин көйгөйү болуп калды окшойт, балдарды интернеттен алыстатуу. Сиз өзүңүз айтып калбадыңызбы, Кыргызстанга келип жашайбыз акыры деп атасыздар. Анан бул нерсеге жолдошуңуз кандай көз карашта? Же жолдошуңуз көбүрөөк каалайбы ушу Кыргызстанга келгенди? Жолдошум деле көз карашы ошондой. Ушул Кыргызстанга барып эле жашасак, Кыргызстанга экөөбүз ойлочубуз, жайлоого чыксак, мен малдарды баксак, курут сармай жасасак депчи. Мен өзү жайлоодо эле чоңойгон кызмын. Жайлоонун сырларын, жайлоонун жамгырларын сагындым. Эрте менен эрте туруп ушундай бир сонун ошентип кыялданабыз. Ушинтип жайлоодо ушундай күндөргө жеткирсин депчи. Жакшы. Жакшы. Анан албетте эми бизде дагы убактыбыз дагы азайып баратат. Негизи эле баарыбыз, мисалы мен деле мына шаарда канча жыл иштеп жүрөм, жайлоону мен да сагындым. Жайлоо баягы жайлоону эстегенде 2 көз 4 дегендей. Анан негизи Кыргызстанга келип турасызбы бат-баттан, же убакыт жок болгондуктан, жумуш көп болгондуктан келе албай калып атасыздарбы? Кыргызстанга 4 жыл дегенде, быйыл мына кече жакында 2-июнда барып, 14 күн гана убактым болду. 16 күнү кайра обратно Москвага келдим. Ошол 14 күн көп туугандарым капа, сен келбей калдың, мындай кылбай калдың деп. 14 күн кандай өткөнүн да билбей калдым. Эң башкысы ошол ата-энем, бир туугандарым, жакындарым, ошолордун жанында көбүрөөк болгонго аябай аракет кылып калат экенсиң. Ошолордун жанынан чыкпай, айрыкча атамды аябай катуу сагынган экен. Мен өзү атам кызымын. Атамдын жанынан чыкпаганга көбүрөөк, атам ушул 4 жыл аралыгында карып кеткендигин байкадым. Балким мен деле карыгандырмын, эми баягы өзүңнүн баары өзүңө билинбейт го. Ошол жактан келгенден бери ойлонуп калдым, ушу эртерээк барып, жакындарыбыздын жанында көбүрөөк болушубуз керек экен деп. Туура айтасыз. Негизи жакшы күндөр мындай бат өткөндө сезилет го. Ал эми мындай кыйын күндөр кечире шашпай аткандай сезилет. Бирок эми убакыт өзү бир эле экен. Жакшы, жер үстүндө Кудайга шүгүр, ушул кандай гана адам болбосун, кайсы жерде болбосун, кайсыл улуттан болбосун, баардыгыбызга бирдей убакыт берген үчүн ыраазычылык билдирели. Анан убактыбыз болсо соңуна келип калды. Анан сизге болсо мен эркин микрофон берейин. Балким туугандарга салам айтып, ошол жолукпай калгандарга дагы ушул жактан саламдуу жолдоп койсоңуз болот. Эң биринчи, балким атам ушул видеону көрүп калаптыр деген ойдо айтайын. Мен атама ыраазычылыгымды билдиргим келет. Менин атам өтө башкача адам, өтө жакшы адам. Атамдын берген тарбиясына, атамдын мага айткан акыл сөздөрүнө, мага берген батасына ыраазымын. Жана ошондой эле мен барып жолуга албай калган туугандарга баарына салам жолдойм. Кудай буйрса, эми балдарды алып келген барганда жолукканга аракет кылам. Ошондой эле баардык чет жерде иштеп жүргөн мекендештерибизге бекем ден соолук, эң эле башкысы ден соолук каалайм. Талаа жеринде жаман оорудан, жаман нерседен, тег эле ушул эч бир жамандык көрбөсүн деп. Талаа жеринде эч кимиси кыйналбасын, бирөөгө иши түшпөсүн, жаман нерсе болбосун. Ошол мекендештерибизге бекем ден соолук, иштерине албан ийгиликтерди каалайм. Ден соолук болсо баардык мүмкүнчүлүк бар, баардыгын өзгөртүүгө убакыт бар. Эгер сиздер өзүңүздөрдү өзгөртө албай, анан ушул кыздарыбызга, келиндерге, аял затына ушундай бир жакшы аял болгулачы деп айта кетем. Ушундай бир аял болгула силерге
эч кимдин колу жетпей тургандай, силер менен кыргыз элим сыймыктана тургандай болгула. Эч нерседен чөкпөгүлө, ар дайым алдыга аракет кылгыла. Аркадагы нерселер өтүп калат, алдыны ар дайым караганды үйрөнүү керек, алдыга аракет кылганды. Акыркысы ушу сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Мени чакырганыңыздар үчүн рахмат. Чоң рахмат. Ар дайым ушундай элдерге жакшы маанай тартуулап жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Сиздердин дагы алдыда балким жакшы максаттарыңыздар болсо, ошо максаттарыңыздар орундалсын. Ар дайым ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Мен да ыраазычылык билдирем. Сизге дагы ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. Албетте ушу көкүрөктөгү көксөөлүгүңүз, баягы бөксөлүктүн баардыгы толсун. Анан Кудай буйруса ошол өзүңүз айткандай, ошол жайлоодо курут жасап, бир убактыңызды ошол артты бир кылчайып караганда ошол жашооңузга ыраазы болуп, анан албетте күндүн батканы менен атканын көрүп тоо койнунда жашаңыз. Рахмат. Урматтуу угармандар, биз бул сааттын дагы көшөгөсүн жабабыз. Жана көрөрмандар, кызматта журналист Канат Алмамбетов болду. Ал эми бизде конокто дал ушул Орусиядагы мекендешибиз KG недвижимость компаниясынын негиздөөчүсү Самара Нарматова менен маектештик. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.